Текебаев менен Чотоновдун ишинде кыргызстандык күбөлөрдүн бардыгы $1 миллион тууралуу Өмүрбек Абдрахмановдун маалымат каражаттарына берген интервьюсунан укканын билдиришти. Ал эми Абдрахманов өзү болсо $1 миллион тууралуу ушак укканын айтып, ким айтканы дагы эсинде жок экенин билдирди. Вы на этот вопрос ответили. Я не помню источник. Такие слухи ходили. Я получил эту информацию в стенах ЖК. В связи с чем для проверки я обратился к Чотонову при указанных выше обстоятельствах. Вы подтверждаете его свой показ? То есть вы подтверждаете, что это были слухи? Да. Абдрахманов 2012 жылы апрелден баштап маалымат каражаттарына Текебаевди каралаган маалыматтарды тарата баштаган. Сотко күбө катары келген депутат Сайдулла Нышанов 2010 жылы Өмүрбек Текебаевга Абдрахманов жанаша басчу адам эмес экенин эскерткенин айтты. Абдрахмановдун баласы Максим Бакиев менен иштеген. Сахар бизнес кылып, чоң бизнестер, чоң суммада акчалар ойногон. Анан революциядан кийин ерлүү эле ушундай колтуктап жакын болуп калды. Мен айттым, бул киши андай эмес, сиз айткандай кечээ башка жолдо жүргөн, эртең маселе болуп калышы мүмкүн десем, мени бул киши жаман көрүп калды кишини. Сайдулла Нышанов Өмүрбек Абдрахманов Америкадан келген соң Өмүрбек Текебаевга өтө ынак болуп кеткендигин билдирди. Бирок 2011 жылдан баштап алардын мамилеси өтө кескин бузулган. Мен айткан Абдрахманов сиз айткандай киши эмес, этият болуңуз десем, мен жаман көрүп калган ошондо. Анан кийин экөө урушканда мен Өмүрбек Текешке келип айтканмын, сизди рас кылды ушундай кылып деп. Бул кидетти 11 жылдардан бузулду го мен оюмча мамилеси. Текебаев менен Абдрахмановдун мамилеси качан, кайсы жерден бузулганы калың элге табышмак болчу. Көрсө чыр Абдрахманов 100 000 сом турган Кытай мебелин Италия мебели деп жогорку кеңешке 1 миллиондон ашык сомго саткандыктан, Манасты бандит деп, Россияны жамандап туруп алгандыктан чыккан деди Текебаев. Абдрахмановду менден башка партияда баары 10 жылы жамандап тизмеге киргизбеген. Мен укпай тизмеге киргизип 600 делегаттын 300-ге жакын каршы Жалалабад, Ноштук делегаттар гана болду. Ара тизмеге киргизип депутат болуп калды. Баары жаман. Мени да укпай койду. Делегаттар берлер ушул Америкада жүрүп келген. Бирок келген депутат болгондон кийин астеле бизде проамериканский деп аксатып, российский пропаганда берди. Жаман көргөзүп проамериканский. Анан мен пророссийский болом деп, Маевский аркылуу Кремльге кирем деп Москвага чейин учуп барып келгенин билесиң. Кой десек болбой Америкадан мактап, Россия Кыргызстанды жамандап турган. Бул бир. Экинчиси Манасты жамандап, таластар атамекенге кетсин деп парламентке келип, профсоюздар имаратынын залында таластар жыйнап, анын атынан мен кечирим сурап, айткан эмес деп Кудай өзү кетишти жалган айтты. Мындан кийин айтпайт деп алдыралар үчүн. Анан эң негизги жаңалыгыбыз 120 000 сомдук диванды аял өткөн магазин. Жогорку кеңешке 1 миллион 150 000 сомго сатып берди. Бул афера ачылып, бул эмне кылганыңызды, бул бизнес. Силердин кандай ишиңиз бар деп, нагдан нужно. Абдрахмановдун Кытай мебелин Италияныкы деп жогорку кеңешке сатканын Атамекен фракциясынын бардык депутаттары айыптап, кескин сынга алышат. Мамлекеттин казынасынан көз көрүнө уурлук кылган бул иш жогорку кеңештеги жакалашууга чейин жеткирген. 11 жылы бир туура эмес нерселер болуп калдык. Жогорку кеңештин ичинде ал баягы өзүнүн мебельный компаниясы, анан мебельный дүкөндөрү бар эле. Ошол жерден конфликт интересов деп мен ойлойм да ошол кезде, анткени он не имел права продавать жогорку кеңешу мебель, поскольку это конфликт интересов, он является работником высшего органа власти, и продавать своей же организации по завышенной цене, я помню, сильно завышенная цена была, и еще там проблема была в том, что эта мебель продалась как итальянская мебель, а нангин счетная палата выявила, что это была не итальянская, а китайская мебель. Жогорудагы ылыктар үчүн 2012 жылы 17 мартта Атамекен фракциясы Абдрахмановду фракциядан чыгарып салган. Мына ушундан кийин Абдрахманов Текебаевди Атамекен партиясын жамандап баштайт. Аны биз партияда 12 жылдын 17 мартында
17 мартында партиядан чыгат. Ал гезиттерге берген интервьюсу 12-жылдын апрелинен, ол жерден 11-жылы интервью бергенде базар култар айтат да, кийинки сотко тиркегени беребиз. Ал өзүнүн мен жөнүндө партия жөнүндө жамандаган интервьюлары 12-жылдын апрелинен баштап чыга баштады. Депутат Сайдулла Нышанов Текебаев $1 миллион алса биринчи кезекте укмактыгын, Абдрахманов 2012-жылы фракциядан чыгарылган соң каралай баштаганын өч алуу деп атады. Бул күндөрдө кетет, бирок ал мезгилде Абдрахманов өч алганы бардык нерсени жасап аткан да. Просто өч алыш керек болчу. Если урматтуу судья сиз да көрсөңүз болот, өткөндө биз Жогорку кеңеште караганда да мен айттым, сүйлөдүм. Бул эч качан мындай болбош керек. Өч алган адамдарды бири-биринен мындай биз трибунада башка жерде өч алдырбашыбыз керек. Эгер маселеси болсо сотко кайрыш керек. Ал эми жеке пикирде мындай маселелер жасаганын, анан биз мындай алып чыгып алып талкуулаганыбыз туура эмес деп ойлойм. И бул тарыхта доказать этилет да. Булардыкы өзүлөрү ара мындай өч алуу болду. Ошентип Кытай мебелин Италия мебели деп саткан көз боемочулугу үчүн фракциядан чыгарылган Абдрахманов Текебаевка түрдүү ушактардын негизинде көө жаба баштайт. $1 миллион тууралуу ушак угуп, аны жайган үчүн соттон утулуп да калып, айып төлөгөн. Ал эми сотто көрсөтмө берген Канат Абуканов аттуу жаран Абдрахмановдун айылы Бейил Айдакеева Мегакомдун адамдары чемоданга акчаларын салып алып, Абдрахмановду айланчыктап жүргөнүн, Раушан Рыкунова Мегаком маселеси боюнча Абдрахманов менен жолугушкандыгын айтты. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элиманов, Сентябрь.